Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында чарпа элек көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Расул Абазбеков. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө коомдогу актуалдуу жана кызууну жараткан суроо маселелерди талкуулоону улантабыз. Жыл башынан бери ажылык сапарга даярдык башталып, бүгүнкү күндө ажыга бара турган мусулмандар кызуу даярдык көрүп турган учур. Адатта баарыбызга маалым болгондой эле бул мезгилде түрдүү чыр-чатактар чыгып келгендигин билебиз. Быйылкы ажылык сапары көз тийбестен тынч эле болуп жаткандай сезилет. Ошондой болсо дагы биз студияда конокторду чакырып, ажылык сапарындагы жаңылыктарды, өзгөчөлүктөрдү сөз кылайлы деп чечкенбиз. Чарпа элек программасынын бүгүнкү коногу Ош шаардык азиятынын өкүлү Жанар Матиев. Ошондой эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын түштүк башкармалыгынын өкүлү Өр Мухаммад Эсенбаев. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга кош келипсиздер. Мына биринчи суроом Жанар ажы сизден баштайын. Менин түшүнүгүмдө ажылык сапарды уюштура турган негизги структура бул Кыргызстан мусулмандарынын дини муфтият. Сиздерге тиешелүү болот. Ошондон сиздерден баштасак дурус болот деп эсептейм. Быйылкы ажылык кампаниясын уюштуруудагы негизги жаңылыктар жөнүндө сөз кылып баштасаң. Негизинен ажылык сапарын уюштуруу бизде Кыргызстан мусулмандар дин башкармачылыгы тарабынан алдында атайын убактылуу республикалык штаб түзүлөт. Ал штаб каттоодон баштап ажылык сапарын аяктаганга чейин иш менен жүргүзөт. Андан сырткары бизде ар бир 9 регион болсо, 2 шаар кылганда областтар, анан кийин 2 Бишкек жана Ош шаарына атайын дагы кошумча штабтарын айтканда каттоо пункттары болот. Анан кийин ошол жерлерде биз ажыларды каттоого алабыз. Ал жерде баардыгы электрондоштурулган онлайн системасында иш жүргүзөбүз. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл бизде кандай өзгөчөлүктөр бар? Негизинен азыраак эле өзгөчөлүктөр бар. Кошумчалап кете турган нерсе бу жерде элди кызыктырган, бир элдин бүйүрүн козгогон бул ажылык сапарына баруудагы нарктын бир аз көтөрүлгөндүгү. Андан сырткары ажыга баруучулардын паспортторуна биометрикалык паспорт менен каттоо ушул өзгөчөлүк болду. Андан кийин былтыр биз $400 жана $500 сом менен каттаган болсок, быйыл биз $500 алдын ала 1000 сом акча менен ошол каттоого мындай айтканда катар номерин алабыз. Эгерде $500 менен 1000 сом төлөгөн болсо, резко банкка ал автоматически бизде ошол немеде каттоого номер алат. Каттоо мындай катар номерин алат деген сөз. Мына ушул. Андан сырткары биз быйыл дагы эмнелер өзгөрүү болду. Өзгөрүүлөрдүн негизинен ушулар эле өзгөрүүлөр болду. Былтырга салыштырмалуу. Азыр биз каттоо негизинен аяктаган Ош шаарында. Каттоо аяктады. Анан кийин биринчи бизге мен азыр квоталар боюнча кичине маалымат берип өтөйүн. Ош шаарында биз региондорго калктын санына жараша бүт республика боюнча калктын санына жараша квоталар берилет. Мисалы Нарын, Талас, ошол жерде жана Ош шаары, Ош обласы, Жалал Абад деп ошолордун баардыгына калктын санына жараша гана бөлүнөт, коэффициентке салыштырмалуу. Анан кийин ошонун ичинде Ош шаарына 319 квота берилген. 319 орун шаардыктар үчүн. Шаардыктар үчүн 319 орун берилген. 319. Ал эми бизде катталды 786 адам катталган болчу. 2,5 ошондо. Түшүндүм. Мына былтыр $400, анан $500 сомдон болсо, быйыл $500, анан 1000 сомдон биринчи взносты алдыңар да. Эмне үчүн мындай көбөйтүп жибердиңер? Себеби бул жерде мындай баягы ажыга баруучу адамдын мындай айтканда баягы бара турган ишенимин жогорулатуу
бул баягы залог катары нерсе да. Маселен былтырлары $400 же акча төлөгөндөн кийин көпчүлүгү барбай койгон, ошого нерселерге де $500 көтөрүп башка жактан маселелерге кепилдик болсун кепилдик боло турган нерсе. баш тартпай турган сумма деп Кепилдик сумма бул. Анан кийин ошол негизи катар номер. Баягы катар номер деп эсептелет да ошол эле. Дагы бир суроо, мына кайсы мезгилден баштадыңыздар ошо биринчи сумманы Биз кабыл алууну? Январдын 2018 жылдын 23 январынан баштадык. Январдан 23 февралга чейин кабыл алуу дедиңиздер, э? Ооба, 23 февралга чейин кабыл алдык. 23 февралга чейин токтотуп койдуңар. Себеби бизде 5400 Кыргызстан боюнча квота болгон болсо, биз ал квотадан адамдар ашып кеткенине байланыштуу 2018 жылдын 16 январынан ошого чейин толот деген ниетте токтотулду да. Бул биринчиси. Экинчиси, өткөн адамдардын дагы жанагы негизги сумманы төлөгөндө дагы 13 апрелге чейин болуш керек эле, туурабы? Ооба. Аны дагы эртелеп токтотуп койдуңуздар да, эмне үчүн? Жок, 13 апрелге кандай десек, аны биз токтоткон жокпуз. 13 марттан 13 апрелге чейин. Жана негизги сумма жок. 19 марттан 13 апрелине чейин саат 17ге чейин буйрук чыгарган Азирет муфтийдин. Ошол 17:00га чейин кабыл алдык. Демек, кээ бир мага жеткен маалымат боюнча кээ бир аймактарда ага чейин эле токтотуп коюшту да. Ушуну тактап коюшуңуздар керек. Бизде эч эреже боюнча жогого ылайык жүргүздүк бул ишти. Түшүндүм. Дагы буга кайрылабыз. Мухаммед мырза, сиз дин иштери боюнча комиссиянын түштүк аймактык бөлүмүнүн кызматкери катары, жооптуу кызматкери катары айтсаңыз, ажылыкты уюштурууда мамлекеттин ролу кандай? Эми мамлекеттин ролу дин уюмдары менен, мусулмандар менен болгон карым-катнашты сиздер камсыз кыласыздар да. Анын ичинде мусулмандар үчүн бир жылда бир болуп турган эң маанилүү өнөктөштүк мезгилинде дагы силердин ролуңар жогору болуш керек деп эсептейбиз да. Сиздердин жоопкерчилигиңер, милдеттериңер жөнүндө окугубуз келип атат. Анткени мамлекет киришпейби деген сөздөр дагы аябай көп. Рахмат. Бул ажылык жыл сайын өзү проблема болуп келгени бул жашыруун эмес, айдан ачык болуп келген нерсе. Ушул 2014-жылы коргоо кеңешиден кийин бул маселе колго алынып, ушул ажылыкты уюштуруу маселеси бир топ алдыга жылды. Башкача айтканда, бардык маселелер ачык каралып атат. Ажылык маселесini буга чейин баягы ким акчасы болсо же ким арабтар менен жакшы болсо, кимдин мамилеси болсо ушундай болуп келген болсо, бүгүнкү күндө андай маселе жок. Биздин мамлекетте азыр жогоруда жанар ажы айткандай, муфтияттын алдында убактылуу республикалык штаб түзүлөт. Ал штабта бир 7-8 мамлекеттик органдан штабка мүчө катары киргизилип, бардык ажылыкка байланышкан маселелер ошол штабтын талкуусунан өтүп, анан чечим кабыл алынат. Ал жерде сөзсүз түрдө дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү сөзсүз түрдө болот. Ошондой эле ошол ажылыкты уюштуруу маселелеринде буга чейин жөн ар ким өзү адам топтогон болсо, кийин келип жанакы эмеге топтолгон. Паспортторду жыйнап, алып барып деген болгон. Азыр бүгүнкү күндө андай эмес. Бүгүнкү күндө бардыгы электрондук онлайн режиминде жүргүзүлүп атат, каттоо. Муфтият KG деген сайтка кирип, ошол жерден деле көрсө болот. Ар бир ошо банкка төлөнгөн акчанын жана жогоруда сиз айткан $500 ошону квитанцияны алып барганда сааты менен ошол жерге катары менен киргизилип атат. Сайтта катары менен маалымат бар, ошол жерден алып көрсө болот. Ошондой эле андан сырткары бүгүнкү күндө дагы бир жанар ажыга кошумча ылайык кете турган нерсе жаңылык киргизилди. Бул Google Map деген электрондук ажыларды башкаруучу эмелер кирип атат. Бул мисалы үчүн ажыга барганда ал жерде ажылык зыяратына аябай көп миллиондогон адамдар келет. Ал жерде жоголуп кеткен ажыларды издөө деген проблема бар. Ошол маселелерди жеңил чечүү үчүн аларга атайын чиптер орнотулуп, ошону отуруп эле ким кайсыл жерде жүрөт, ошол ал жерде баягы жатакана менен камсыз болуу, Меккеде жүргөндө жоголуп кеткенде ар кандай ситуация болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн быйылгы жаңылык ушул киргизилип атат. Ким каякта жүрөт, ким келди, кетти, Арафатта, Минада дегендей көп маселелер чечилип атат да. Бул жагынан жакшы. Дин комиссиясы негизги ушул ажылыкты уюштуруу боюнча көзөмөл кыла турган орган катары биз жыл сайын көзөмөлдөп ошол Медина, Мекке шаарларына чейин ошол штабтын эмеси менен барып,
Ал жакта дагы көзөмөл кылып, ал жактагы уюштуруу кандай болуп атат, автобус менен, тамак аш менен, жатакана менен деген маселелерди көзөмөл кылып келет. Бул боюнча мына Бишкекте кечээ Новый лица деген гезит бар да, ошол жерге Алмаз Исмановдун статьясы чыккан экен, мен ошол жерден окудум. Айтып атат да, ошол биринчи взнос төлөгөн адамдар деле ажылыкка баруу тизмесине кирбей калышы мүмкүн депчи. Эгерде андай болсо, эмне үчүн аларды козутуп, мисалы, акчасын төлөтүрүштүн канчалык деңгээлде кажети бар эле деген суроону коюп атат да журналистчи. Эмне үчүн акчасын аласыңар, мисалы $500, анан 1000 сом, анан бирок ал кепилдик эмес да. Ал киши ошол ажыга бара тургандардын тизмесине кошулгандыгына кепилдик эмес. Туурабы? Ушундай да. Эмне үчүн мындай? Маселе сәл таталыраак, бир аз татарлыраак маселе. Мындай, туура бизде ошол 23 февралга чейин же 20 кийинен өзгөртүп 16 февралга чейин төлөм деп айтылды. Ошол мезгилдин ичинде биз акыркы күндө толбой турганда, толбой тургандагы банкта маалымат боюнча акыркы 2 күн калганда адамдар интенсивдүү өйө күчөп кеткен да. Себеби бизге 16 январь февраль күнү токтотуш керек эле да. Ошол акыркы 2 күндө ошончо адам ашыкча төлөбөгөн күтүлүп кеткен да, кокустан эле. Бул кокустан болуп кеткен. Бул мындай алдын ала бир же андай нерсе эмес да, атайлаган нерсе эмес. Действительно ошол кезде адамдарда баягы акыркы күн калганда көп төлөбөйшкен. Акыркы 2-3 күн калгандачы. Ошол гана бул мындай да, жөнөкөй адамдардын турумунан мен берген болсом, төлөгөн болсом, акчаны киргизген болсом, число 23-нө чейин болгон болсо деп сурайт да, жөнөкөй адамчы, туурабы? Сиз татаал маселе деп атасыз, анан онлайн дагы көрсө болот деп атасыз да, бирок ошол менен болсо дагы кепилдик жок экен да эми. Башында биз төлөтүп атканыбызда адамдардын төлөмдүүлүгү абдан төмөн болгон. Биз аябай коркконбуз, толбой кала турганда мүмкүнчүлүк болуп калганда, өзү бар эле билет аны. Мамлекет органдары эле журналисттер окуп турган, көрүп тургансыздар. Кийинки ошол кезде, ошол мезгилдерде кийин гана адамдардын төлөмдүү акырлагандан көбөйүп кеткен да. Бул бир кандайдыр айтканда бир кокустан болуп кеткен маселе да. Башында эч ким төлөгөн эмес да. Төлөмдүүлүк нерсе жок болгон ошол Бул жерде. жерде менин өзүмдүн жеке көз карашымда мындай нерсе бар да. Азыр мисалы үчүн ошол алынып аткан акча каражаты бул жөн эле бир муфтият же убактылуу республикалык штаб өзүнүн чөнтөгүнө жыйып аткан жок да. Бул ошол бүт ажылыкты уюштуруучу маселелерге коротула турган акча болушу мүмкүн да. Мен азыр эми штабтан мүчө эмесмин. $500 деген бул анау общий $2890 ичине кире турган акча. Бул эч жакка кетпей турган акча. Ушуну силер алдын ала төлөтүп атасыңар, ал барабы, барбайбы быйылкы жылы? Кепилдик болгон болчу. Жок, ошол кепилдик акчасын төлөгөндөр дагы өтпөй калып атпайбы? Ошону айтып. Ал деген ошондой мен айтпадым, себеби ушундай болуп калды деп. Алар эми кийинки жылга, эгерде кийинки жылга баргысы келе турган болсо, алар ошол эмеге кирет да. Мына ушул процесстерди көзөмөлдөгөнгө Дин иштери боюнча комиссиянын эмеси барбы? Ыйгары мукуттары. Бул жерде мен жана жогоруда айтып өттүм, ушул ажылыкты уюштуруу боюнча республикалык штабта мисалы үчүн мына Дин иштери боюнча мамлекеттик орган, саламаттык сактоо министрлиги жана башка ошол мамлекеттик органдар кирет. Ушул бардык маселе штабта чечилет. Комиссия чечет да ушуну. Штабтын башчысы быйылкы жылы Жоробай Ажы Шергазиев. Азиреттин бүтүн орун басары. Быйылкы жылда ушул ал жылда мисалы айталы, мен ажыга барам деп анан ушундай маселелер болуп калса, силерге кайрылсам, силер кайка жөнөтөсүңөр? Штабка жөнөтөсүңөрбү? Штабка кайрылабыз. Штаб чечет да. Түшүндүм. Дагы бир маселе, былтырга караганда биз мына эфирге чейин да сүйлөштүк да. Былтырга караганда ажылыктын баасы $130 өсүп кетти. $130 өсүп кетти. Бул кандайдыр бир деңгээлде ошол ажыга бара тургандардын кандай десем, нараазычылыгын дагы жаратты да эми. Ал көчөгө чыгып айтышпаса деле, бирок кымбаттап кетти. Анан кымбаттап кеткендигинин себебин ачык айрым түшүндүргөн жок муфтият деп айтып атышат да. Ошого кандай жооп берет элеңиздер? Деги эле ажылыктын эмнеден турат деген эмелерин айтып бересизби? Сали мындай маселе. Ошо канчалык быйыл кымбаттап кетти деген болсо дагы, Кыргызстанда ажылыкка барууда эң төмөнкү баа
Кыргызстанда ажыга баруу эң арзан барып келүүчүлөрдүн катарына киребиз биз. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу дагы ошол эле жакын эле Түркия мында колго жете турган мындай эле жерде турат, ошолордуку мисалы абдан жогору. Биздики эң төмөн баа. Ошондой болсо дагы эмнеге каяка кетет деген суроого. Жок, мындай да биз Турцияга карап, же Тажикстанга карап жашабайбыз да, жанагы туурабы? Биз өзүбүздүнгө жооп бериш керекпиз да. Мен ошон үчүн сурап атам. Эмне үчүн $130 кошулду? Былтыры $2760 болсо. Мынакей, бизге эмне кошулган боюнча мисалы авиа каттамдардын маршрут ош так мындай авиа каттамдарга дейт, аваит деп коебуз атайын төлөм бар. Арабияга кирердин алдында төлөй турган, анан Никаба деп коет, Арапаттагы чатырлар дейт. Ошолордогу атайын биздин тараптан кымбаттатуу эмес, Арабия, ошол мамлекет тарабынан, Саудия Арабия тарабынан кымбаттатылгандыгына байланыштуу $130 көтөрүлүп атат. Былтыр да 100 канча доллар көтөрүлгөн, мисалы былтыркы да. Анда Арафатта өз мурда мында ачык эле асманда турат элек, үстү жабылган эле. Быйыл барганыбыздан кийин аябай кондиционерди койду, чатырларды тикти. Биздики өзүгө жараша төлөгөнсүң, биздики төмөнкү даражадагы вентилятор коюлган чатырлар жашадык. Башка көбүрөөк төлөгөндөрдө атайын кондиционер коюлган, укмуш шарттар келишкен жакшы жерде тура алышты да. Биз ошо элдердин көңүлүнө карап, ушундай кымбатыраак эмес нерселерди тандап алгандан кийин биз ошого ылайык гана төлөп атабыз да. Кыргызстан тараптан эмес. Кыргызстан тараптан эмес бул. Саудия Арабистан тарабынан коюлган талаптарга ылайык көтөрүлүп атат. Ошолор көтөргөн акча да бул. Түшүндүм. Бир нерсе да Бермахмет мырза, өзүңүз айтып өттүңүз, ажылыкка байланыштуу ар дайым маселе чыгып келгенде, мусулман үчүн ажыга барып келүү бул негизги парыздардын бири, 5 парыздын бирөөсү да. Анан ушул нерсеге бир жаман нерселер аралашып кетсе, өтө эле адамдын көңүлүнө тийип, мындай өтө иренжитет да. Анан ушул ажылыкты ачыктык кылып атабыз дедиңиздер, мына онлайн деп, жанагы сиз да жооп берсеңиз болот. Мына 2017-жылы муфтият ажылык 17 деген мобилдик тиркеме иштетебиз деген экен. Бирок ал мобилдик тиркеме иштебей калыптыр да. Анан онлайн дедиңиздер, анда эле мына 2013-жылы Хаж Борбор Чекит Кейж деген сайт иштеп баштаган экен. Ал дагы иштебейт экен бүгүн. Ачыктык дедиңиздер да, ачыктык эмне менен камсыл кылынып атат бүгүнкү күндө? Элге мынтип коркпой кантип камсыл болуп атат деп айта алабыз да. Жок, ал жерде мен айткан маселе, мисалы үчүн ошол ажыларды каттоого кабыл алууда, кабыл алганга чейин муфтияттын алдында атайын операторлор кабыл алынат ар бир аймактарда. Ошол электронный киргизе турган пункттарга алар ошону төлөп келген квитанциясына карап туруп, ошонун сааты, минуту менен киргизип, ал муфтият KG деген сайтта ажылык деген өзүнүн эмеси бар. Бөлүм, ошого кирсе, ошол жерде жазылган, мисалы аймагы, мисалы Ош облусу, Кара Суу району, Навайл өкмөтү деп фамилия атын жазса, ошол жерден чыгат. Бул өзүнүн тизмеде барбы, жокпу, канчанчы кезекте турат, бүт ошолорун көрсө болот бул. Дегеним, биздин эл ошондо маалыматы барбы, жокпу, ал боюнча билбейм мен ошону. Жалпы процедура жөнүндө ошо башталгандан аягына чейинки маалымат кайсыдан алыш керек? Мына мен мисалы ажыга бара турган болсом, акчамды төлөдүм, ажыга биринчи кепелдик сайтмакчы төлөмүн да бердим, негизги сумманы да төлөдүм, Анан мага бирөө чарым чалып айтат да, сиз өттүңүз, ажыга барасыз быйыл деп айтабы, ошондой болобу процедура? Бизге Ош шаар боюнча атайын ажылык боюнча бөлүм иштейт. Маселен, бизди таанышат, мисалы ошол жерде каттагандан билишет. Ошол жерден биз маалыматты ар кандай тармакта бере алабыз да, ажылыкка тиешелүү маселелердин баардыгын. Эгерде мисалы бизге сурап бара турганыз, менин кезегим качан келет, кел мени чакыр. Эгерде бирөөнүн тизмеси чыга турган болсо, биз ошол кишиге телефон аркылуу, уюлдук телефон аркылуу чакырабыз дагы, сиз калган акчаңызды төлөп кел деп айта алабыз да. Ошол аркылуу. Анан эгерде телефон өчүп болгон болсо, биз участковый имамдарыбыз бар, алар жөнөтөбүз. Кыскасы, о киши качан атка баягы өзүн бара албай кала турган деңгээлин жазып бермей сайын, о кишиден биз эмени алып таштабайбыз да. Анан тизмеге быйыл батпай калгандар эмдиги жыл барганга мүмкүнчүлүгү барбы? Кудай буйрса ошондой болот. Эгерде быйылкы жылды бара албай кала турган болсо, ошол $500 төлөгөн ал кепилдик боюнча ал жердеги баягы катар номери, кезектик катар номери сакталат да. $500 кайтарып албай күтүп турса болот. Болот. Эгерде $500 кайтарып алам дей турган болсо, быйыл бизде ал жоодо бар. Ал ошол кезектен чыгып кетет да. Кайра кийинки жылы барам деген болсо, кайрадан катташып турат. Мен суроолорум дээрлик аягына чыгып калды. Мына
ажылыкка барыш үчүн эми төлөндү мына жөнөбүз деп атат, орозо башталат жакында. Дагы кандай иш-чаралар өткөрүлөт? Биз бул түштүк аймактык дин иштери боюнча комиссиянын өкүлдөрү менен биргеликте биринчи кезекте аларга орозодон кийин биз ажы башчыларга бөлүнөт. Ажы башчылар жакындарынын ичинде ажы башчылар тандалып алынат. Конкурс менен атайын алдагы 11 комиссиянын алкагында атайын жоого ылайык тандалып алынат. Татыктуулар. Биз ошол ажы башчыларга 49 адамдан кылып бөлүп беребиз адамдарды. Андан кийин ал кишилер ажы башчылар анан казият менен биргеликте 49 адам Кыргызстан боюнча 49 адамды ар бир ажы башчы бөлүп алат да. Ар бир ажы башчыга 49 адамдан бөлөт. Өзү менен эли болот. 49 адам. Ошол өзү менен эли болот. Ошол адамдар анан кийин бул ажыларга сабак өтө башташат. Жүрүм турумдары боюнча кичинекей майдадан чоң нерсеге чейин кайра барып келгенге чейинки бүт эрежелердин баарын үйрөтүшөт. Инструкция берилет экен, демек алар менен байланышып, могу жерде мындай өтүлөт, сабак өтүлөт деген баары айтылат. Дагы бир суроо, ажы башчылардын тандалышы боюнча да. Мен билгенден ошо ажы башчылар боюнча дагы маселе бар. Алар дагы өзүнчө тандалып өтүлөбү же? Аларга атайын конкурс жарыялат. Конкурс жарыялат дагы, ал дагы өзүнүн ош шаардык казиятында катталып, конкурс боюнча алардын документтерин Бишкекке жогоруда айтылган урушунун алдында түзүлгөн комиссияга жөнөтөбүз. Ал жерден 3 баскычта тандалып алынат. Биринчиси тест боюнча аныкталат, андан кийин ОЗ-2 экзамен алынат, андан кийин беседа деген бар. 3 тармак, 3 баскычты маектеши менен акырынан тандалып алынат. Акыркы суроо, Бермахмет, мынакей ажылык сапары эми бардыгыбыз өзү Аллага аманат деп барышат, ким барса дагы туура. Коопсуздук маселеси боюнча. Ал маселелерди кантип чечишет, кандай каралат? Коопсуздук маселесин. Ал жерде мисалы үчүн мен жана жогоруда айткандай убактылуу республикалык штабтын курамында сөзсүз түрдө биздин саламаттык сактоо министрлигинен, анын ичинен баягы санэпидстанция бөлүмү, хирург же кардиологдор ар бир эмеден адистер барат. Барганда да врач барат, Барганда сөзсүз түрдө врачтар барат, ошону менен кошумча дары-дармектер барат. Ал жерге баргандан сөзсүз түрдө ар бир гостиницага, мейманканага фаптар уюштурулат. Фаптар уюштурулуп, ал жерде баягы мөөнөтү менен туруп келген биздин жарандар ооруп келсе, ошолордун оорусун текшерип, эмелерди дары-дармек менен камсыз кылышат. Андан сырткары биздин ошол Кыргызстандан барган ажылардын баягы алып барган тамак аштарынын сакталышы боюнча деги эле баягы тез бузула турган тамак аштар боюнча дагы атайын ажыларга сабактар уюштурулат ал жерде. Негизги ажыга баргандан кийин негизги жоопкерчилик кимге жүктөлөт? Ажы башчыларына ар бир? Жок. Негизи жоопкерчилик ажы башчыларга, анан кийин убактылуу республика штаб. Ошо оперативдик баардыгы ошол чечишет. Жоопкерчилик ошо штабтын башчысында, Штабтын башчысына, ошонун мүчөлөрүнө, анан кийин ажы башчыларга. Рахмат чоң, урматтуу коноктор, студияга келип бизди кызыктырган, көрүүчүлөрдү кызыктырган суроолорго жооп бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсем, бүгүн бизде конокто шаардык казыяттын ажылык боюнча жооптуу кызматкери Жанарбек Матиев мырза, ошондой эле дин иштери боюнча комиссиянын түштүк аймактык бөлүмүнүн жооптуу кызматкери Эсенов Бермахмет мырзалар болду. Ушуну менен биздин көрсөтүүбүз аягына чыгат. Биз ар жуманын 2 жана 6 күндөрү Ынтымак телеканалынан көрүңүздөр. Чарпа элек биз маалыматты жеткиребиз.